Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Ушул экинчи дүйнөлүк кыргыз диаспораларынын экинчи форумуна кош келген мүчөлөрү, катышуучулары жана уюштуруучулары, силерге ушул форумга келип беришиңерге чоң ыраазычылыгымды билдирип, ушул кечени ушул биздин уюмубузду ачык деп жарыялайм. Урматтуу жердештер, мына мен биринчи айтып кетет элем, мына экинчи форумду ачып атабыз. Алакандай кичинекей мамлекетте жашынакай Сан-Марино деген. Өзүңөр билесиңер, Кыргызстандын азыркы турмушу, азыркы татаал мына мезгилде каражаттардан кыйналып жүргөн Кыргызстан азыр Италиядан тилекке каршы мына өзүнүн элчилигин ача албай жүрөт. Элчилик эмес, консульский пункту да ача албай жүрөбүз. Ошондон бери мына Швейцарияда биздин болгон элчилигибиз Италияны башкарып жүрөт. Италиянын жашаган кыргыздардын маселелерин чече тургандай болуп жатат. Учкундан жалдын жаралат дейт. Ушул окуянын өзүнүн өтүп атышы силер үчүн эмес, айылда жүргөн кыргыздын жаштары үчүн чоң окуя, чоң ишеним, чоң кубат берет. Сиздерге барсак болбойбу деп, өзүңөрдүн башыңарды өтүп атсаң керек, силер деле бирөөнүн артынан келдиңер көбүңөр. Эжеңердин, агалардын, досторлордун, тааныштардын. Кыйынырып өзүңөр деле келдиңер. Дүйнө жүзүндө чоң колхозго айланып баратат. Могу интернеттин заманында коммуникация өзгөрдү. Мен сүйе баштаган болуп, биз Арменияга окшоп кийин бир диаспорабыз пайда болот экен. Аны ошо тентигенин бар азыр бизде бар болчу. Азыр окуп кеттиңер, 2 миллиард бар официально келген болушу керек, анан неофициально келгендер акчалар көп да. 1991 жыл болсо керек. Биз бүткүл дүйнөлүк кыргыздардын курултайын өткөзгөнбүз. Анда көбүңөр жаш болсуңар керек, билбей эле барышыңар мүмкүн. Ошондо кыргыз теле жок экен бүткүл дүйнөгө. Австралиядан бир аксакал келген, Түркиядан Аким Өзгөн, Рахманкулдун уулу, Америкадан, Германиядан Азамат Алпай.